Төртүнчү бөлүм. Кыйын учурда жол башчылык кылуу. Кыйын учурларда жол башчылык кылып көрдүңөр беле? Мен жашоомдо көптөгөн кооптуу жагдайларга туш болдум. Ошентсе да андай учурлар менин жакшы гана жактарымды ачты десем жаңылышпайм. Бул бөлүм кыйын учурлар адамдын лидерлик жөндөмүн такшалтуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк экендигин баяндайт. Жеңишке жетүү, тобокелге баруу, жол башчы болуу, ар дайым ар кандай кескин кадамдарга баруу, кээде баардыгын тобокелдикке салуу дегенди да түшүндүрөт. Мен жашоомдо бир топ кыйын учурларды башымдан кечирдим. Ошентсе да Канегасакиден артка чегинүү учурунда армиянын арткы бөлүгүн башкаруу мен үчүн мурун болуп көрбөгөндөй кооптуу жагдайды жаратты. Мен анда өлүмгө жакын болдум. 1570-жылы Нобунага Виссе сёгун макамына ээ болуп, өзүнүн негизги аскер базасын Япониянын борбору Киотого көчүрүп келди. Киотонун түндүк чыгышында 80 чакырым аралыкта Асакура уруусунун Эдидзен провинциясы жайгашкан. Башка көптөгөн урууларда эле Асакурада ич ара араздашуудан чачыранды болуп турган. Аял жандуу болгон уруу башчысы Йошикиге болсо аялдар менен ичимдикке берилип кеткен. Асакура басып алууга даяр болчу. Ошентип 1570-жылдын Чын Куран айынын 20-сында биз жоокерлерибиз менен Киотодон чыгып 5 күндө Асакура сарайы жайгашкан Канегасакиге жеттик. Сарайды курчоого алдык. Курчоодо калган Асакуранын жоокерлери көпкө каршылык көрсөтө албасына көзүбүз жетип турду. Эртеби кечпи алар багынып берет деп ойлодук. Кансыз басып алуунун жактоочусу катары мен Нобунагага сарайды коргоочулардын жетекчиси Кагесуне менен жолугуп, багынып берүү шарттарын сүйлөшүүнү сунуштадым. Бирок Кагесуне көктүгүн көрсөтүп жолугушуудан баш тартты. Макул, ал келбесе мен барам дедим. Каршылашыбызга жалгыз жана куралсыз баруу абдан кооптуу эле. Кагесуне жоокерлерине буйрук берип, мени оңой эле өлтүртүп коймок. Бирок мен сарайга жалгыз жана коштоосуз кирүү, аны менен бирге бетме-бет сүйлөшүү аркылуу гана аларды багынып берүүгө ынандыра алмакмын. Менин мындай тайманбас кадамым Кагесунени таң калтырды. Мен анын жоокерлеринин коопсуздугуна кепилдик берүү менен акырындап Кагесакиден чыгып кетүүгө ынандырдым. Жеңиш колубузга тийгендей болуп, Киотого кайра кетүү камын көргөнүбүздө тагдыр бизге башка сыноону даярдап койгон экен. Киотодон Этидзенге сапар тартканыбызда коопсуздук максатында Нобунаганын кайын агасы Нагамаса ээлик кылган жерди кесип өткөнбүз. Эки үй бүлөнүн туугандык байланышына ишенип, артка карай жолубуз да коопсуз болот деп ишенгенбиз. Капысынан бизге мурун өнөктөшүбүз болгон Нагамасанын бизди сатып Асакура менен жашыруун биригип алгандыгы тууралуу күтүүсүз кабар келди. Эми бизге каршы эки армия келе жатты. Артка карай башка жол табууга аргасыз болдук. Бул кабар бизге аскердик кеңеш өтүп жаткан маалда келди. Кабарды уккан Нобунаганын жүзү кубарып, колунда кармаган желдеткичи жерге түштү. Ал үн катпай бир топко асмандагы бир чекитти тиктеп туруп калды. Анын тегерегинде отургандар тынчсыздана күбүр-шыбыр боло башташты. Башчыбыздын минтип сөздөн калганын эч качан көргөн эмес элек. Акыры ал бизди сатып жиберишти, деди айланада орун алган тынчтыкты бузуп. Мен Киотого барышым керек. Биздин бул жүрүштүн артын ким калып коргойт? Жооп болгон жок. Артка чегинген армиянын артын коргоо эң кооптуу аскердик милдет экендигин бардыгы билишчү. Нобунага үн катпаган вассалдарын жек көрүү менен карады. Эгер каалоочулар болбосо, анда өзүм калып коргойм, деп кыйкырды. Мен шашып ордумдан секирип турдум. Эгер уруксат берсеңиз, мен калып коргоюн дедим. Нобунага бурулуп мени карады. Башкаруу сенин колуңда, Хидайоши. Бизди жаман акыбалга калтыра көрбө, деди. Ал мага атымды атап чанда гана кайрылчу. Мен анын жүзүнөн экинчи жүз көрүшпөй калышыбыз. Ошол эле түнү Нобунага бир нече тандалма самурайлардын коштоосунда жөнөп кетти.
Көп өтпөй алардын артынан Ода армиясынын негизги бөлүгү жолго чыкты. Мен армиянын артын коргоого 700 гана жоокер менен калдым. Бизге каршы душмандын бир нече миң колу келе жаткан. Менин эсебим боюнча алар таң алды менен келип калышат. Убакыттар. План түзүүгө бизде болгону бир нече сааттай убакыт бар. Нобунага аман эсен Киотого жеткенче кантип душманды кармап турам. Менин жүрөгүм көкүрөгүмдөн чыгып кетчүдөй болуп дүкүлдөп согуп жатты. Мен өзүмдү кармап батыраак ойлонушум керек. Эсиме кандай согуш болбосун, баардыгы алдоого негизделет деген Кытай чебери аскер жол башчысы Сун Цзунун айтканы түштү. Мага дароо бир ой келди. Башка генералдар кетип жатканда аскердик желектерин калтырып кетүүсүн сурангам. Нобунаганын гүлгө окшогон белгиси түшүрүлгөн бул кооз аскердик желектери башкалардан өзгөчө айырмаланып турчу. Мен аларды биз турган жерди айланта бийик бактардын баштарына жакшы көрүнгүдөй кылып илдирдим. Андан кийин Кагесаки сарайынын айланасына жүздөгөн от күйгүздүм. Балбылдап күйгөн оттун жарыгы абада желбиреген байрактарга тийип, алыстан көргөн адамга убактылуу токтогон эбегейсиз чоң аскердин лагерин элестетип турду. Бул амалыбыз ишке ашты. Жер дүңгүрөткөн жер көчкүдөй кирип келген душмандын аттарынын дүбүртү кулагыбызга мына жеткенде алар капыстан жапырт токтоду. Алар биздин аскерлердин санын биле албай айраң таң. Эми алардын таңдын атышын күтөөрү белгилүү болду. Таң атып күн чыкты. Жасалма армиянын элесине алданганын түшүнгөн душмандын жоокерлери ачуу кыйкырык менен чабуулду баштады. Бирок аларды дагы бир күтүлбөгөн окуя күтүп турган. Мен өзүмдүн 300 жоокеримди жашырып, калган 400-ün 200-дөн 2 топко бөлдүм. 200 жоокерден турган биринчи топ Асакуранын соккусуна каршы биринчи болуп чыкты. Мен күткөндөй эле көп өтпөй артка качты. Кезеги келген экинчи топ да душмандын соккусуна көпкө туруштук бере алган жок. Эки топтун артка чегинүүсү душмандын жоокерлеринин кайраттандырды. Алар алды артын карабай биз тарапка жапырт атырылды. Ошол кезде менин белгимди күтүп жашырынып жаткан 300 жоокер кулак тундурган кыйкырык менен аларга каршы сокку урушту. Мындай күтүүсүз сокку убактылуу болсо да душманды артка чегинтти. Биз аттарыбызга минип качып кутулууга үлгүрдүк. Бир аз тынууга мүмкүнчүлүк болгону менен өмүрүбүз али кылдын учунда турган. Киотого жетүү үчүн дагы бир душмандын Икки сектасынын жерин кесип өтүүгө туура келди. Бул бир максаттуу сектанын бедели начар, кечил аскерлерин жинди болгону менен харизмалуу муурдагы кечил башкарып турган. Бул диний агымдын өкүлдөрүнүн самтырактардын тобун элестеткени менен абдан таш боор келишкен. Өлүмдөн кийин аларды бейиш күтүп турганына ишенген бул сектанын өкүлдөрү өлүмдөн да корккон эмес. Алар Ода урусун жек көрүшкөн. Канды эңсеген бул жырткычтар алыстан бизге тозоктон чыгып келаткан арбактарды элестеткен. Бирок менин чебер жаачыларымдын жаандай жаадырган октору алардын көбүн турган турпатында өлтүрдү. Алар бейишке бардыбы же жокпу айта албайм. Бирок алар кетти, биз калдык. Ошентип дагы бир өлүмдөн качып кутулуп, акыры Киотого жеттик. Чарчаган аттар да, жоокерлер да сулайып жыгылды. Бул сапар абдан кыйын болду. Өзүбүздү 9 өмүрүн жоготуп, 10-чу өмүргө үмүт арткан мышыктай сезип турдум. Кагесакиден чегинүүдө армиянын артын коргоо демилгесин өз мойнума алуу ойлонбой кабыл алынган чечим эле. Ошентсе да сейректигим жана жолдуулугум менин ийгиликке жеткирди. Мен максатыма жетүү үчүн баардыгын тобокелге салдым. Аны менен Ода урусуна өзүмдү сөзүнө турган адам катары далилдей алдым. Ал эми менин жетекчилигимдин алдында болгон жоокерлердин мени ээрчүүнүн келечеги бар экендигине ишенимдери артты. Менин аман эсен келгендигим тууралуу кабар Нобунаганы абдан кубандырды. Кантсе да анын алдындагы ак сөктүүлүгү менен сыймыктанган кээ бир генералдар менин мындай эрдигимди да, ийгилигимди да жактырышкан жок. Алардын алдында мен дайыма жөнөкөй гана дыйкан болчумун.
Бирок мен алардын кастыгын менин лидер болуу артыкчылыгым үчүн акы деп кабыл алдым. Мен барууга даяр тобокелдерге салыштырмалуу алардын кастыгы мага чиркей чаккандай да эмес эле. Лидердин улуулугу анын кыйынчылыктар менен күрөшүүгө болгон дилгирлиги менен да аныкталат. Ал эми жетүүгө кыйын болгон максатка милдеттенме сырын билүү менен жетсе болот. Жеңишке жетем десеңер, тобокелге баргыла. Биринчи баштап, биринчи бүткүлө. Мен буга чейин ар бир тапшырма чечкиндүүлүктү талап кылаарын айтып кеткем. Эми мен кыйын учурда кескин чара көрүүнүн маанилүүлүгүн мөөнөтсүз улуу жүрүштүн мисалында айтып берейин. Мөөнөтсүз улуу жүрүштүн себепкери Нобунаганы чыккынчылык менен өлтүргөн Мисохиде болгон. Ал анын биринчи катасы эле. Экинчи катасы өнөктөштөрүнө жөнөткөн кабарчасын туура эмес тандап алгандыгы. Нобунаганы өлтүргөндөн кийин Мисохиде биздин душманыбыз Мори уруусуна бул тууралуу кабар бергени тыңчы жиберген. Мындай кабар биздин душмандын колун бир топ узартмак. Бирок караңгы түндө жолунан адашкан кабарчы Моринин лагериде биздин лагерге туш болуп колго түштү. Лидерибиздин өлүмү тууралуу кабар мени чагылган ургандай нес кылды. Асман да, жер да сүйбөй турган Мисохиденин мындай кылганына ичим ачышып, өзүмдүн атамды жоготкондой өпкөм көкүрөгүмө батпай өксүп ыйлап жаттым. Өзүмө келип чыйралдым да Нобунаганын өчүн алууга жана ал баштаган улуу ишти аягына чыгарууга өзүмө өзүм ант бердим. Бирок кантип? Мен жаңы эле Такамасу сарайын сууга чөктүрүп, эми Мори уруусуна каршы акыркы чабуулга аттанып жатпадым беле. Морини жеңүү Япониянын бир туунун алдына бириктирүү максатыбыздын чечүүчү кадамы эле. Эми мен Нобунаганын өчүн алуу үчүн тезинен Киотого барышым керек. Бул эки тапшырманы бир учурда кантип аткарам? Таңга маал кандай багытта аракет кылуу белгилүү болду. Эгер Мори уруусуна Нобунаганын өлүмү тууралуу кабар жетсе, алар кан төгүүсүз багынып берүүдөн баш тартышат. Ошондуктан бул кабарды жашыруун калтырууну чечтим. Тезинен эки тараптуу жарашуу келишимин түздүм. Мори келишимге эртең менен кол коюп берди. Биз дароо лагерди жыйнап, бурганактаган шамал менен жаанга карабай тезинен Химадзеге сапар тарттык. Күнүнө 110 чакырымдан жол жүрдүк. Ошентип Нобунаганын өчүн алуу үчүн мөөнөтсүз улуу жүрүшкө аттандык. Оданын башка вассалдары Нобунаганын өлүмү тууралуу кабарды укканда өздөрүн жоготуп, чечкиндүү чара көрө алышкан жок. Азыр эстесем, ал суук кабарды уккандан кийин менин чечкиндүү иш аракетим мени лидерликтин туу чокусуна жеткирген чечкиндүү фактор болгон экен. Ошентип 25 сааттан ашык тынымсыз жол жүрүүдөн чарчаган менин жоокерлерим Киотонун батыш тарабында жайгашкан Химедзи шаарына келишти. Мен сарайдын казынасын акыркы тыйынына чейин бөлүштүрүп, жоокерлеримдин жарым жылда алган акысын бир топ эле бердим. Жоокерлеримдин маанайы көтөрүлүп калды. Бир аз тыныгып алгандан кийин Киотого бет алдык. Ал учурда чыккынчы Мисохиде Нобунаганын мурунку башкы кеңсеси жана казынасы жайгашкан Азучи сарайын басып алган экен. Бирок андан кийин ал чоң жаңылыштык жасады. Мисохиде өзүнө ишенген жок. Ал туугандык байланышы бар Хосокова уруусунун колдоосуна үмүт артты. Бирок Нобунаганын Японияны бир туунун алдына бириктирүү аракетин колдогон Хосокова Мисохидеге кошулуудан баш тартты. Ишенген колдоого жетпей калган Мисохиде эмне кылар айласын таппай буудаланып калды. Ал канчалык өзүнө ишенбеген сайын ошончолук кыйроого жакындап жатты. Ал эми Ода уруусунун башка генералдары Нобунаганын 3-улуу Нобунатка баш болуп менин өч алуу жүрүшүмө кошулду. Биздин жоокерлердин саны эми 40 миңге жетти. Бул душмандын жоокерлеринен 1000 эсеге көп. Мисохиде акыры өзүнүн жоокерлерин Киотонун сыртындагы Ямадзаки деген кичине шаарчанын жанына чогултууну чечти. Нөшөрлөнгөн жаанда ал өзүнүн жоокерлерин дарыянын аркы өйүзүнө жайгаштырып,
менин чабуулумду күтүп калды. Ал жакын арада токойго бир нече жоокерин жашыруу аракетин көрдү. Бирок менин өнөктөштөрүмдүн бири ал жерди эбак эле алып койгон экен. Мисохиденин армиясынын негизги күчү менин генералдарымдын соккусуна туруштук бере алган жок. Мен душмандын калган армиясын бет маңдайдан чыгып талкалоого буйрук бердим. Ал эми Мисохиде чыккынчылыгы үчүн өз жазасын алды. Ал качып бара жаткан жеринен каракчылардын колунан өлдү. Мен дароо төгөрөктөгү бардык аскер башчыларга Нобунаганын өчү алынгандыгы тууралуу кабар жибердим. Ода уруусу мурун кандай күчкө ээ болсо, бүгүн да ошондой эле күчкө ээ экендигин элге жеткирүү үчүн бул кабарды бачым тараганы абдан маанилүү болчу. Коомдук пикирдин күчү бүтүндөй армиянын күчү менен барабар. Андыктан мен биздин уюмдун беделин көтөрүүгө болгон аракетимди жумшадым. Эгер ошол кыйын күндөрү мен чечкиндүү болуп чечимди ыкчам кабыл албаганда, душмандар бизди бат эле басып алмак. Менин ошондогу ыкчам иш аракетим гана жеңишти биз тарапка алып келди десем жаңылышпайм. Соода ишинде болобу, башкаруудабы же согуш майданында болобу, лидер жеңиш сырын билет. Ал биринчи баштап, биринчи бүтөт. Иш аракетиңерге эмне себеп болгондугун далилдей билгиле. Элдер менин бардык нерсени өзүмдүн пайдама айланта алган табияттан тышкары күчүм бар экендигин айтышат. Улуу Кытай стратеги Сун Цзя айткандай, кандай гана салгылашуу болбосун, ал баштала электе эле аны бирөө сөзсүз жеңет. Башкача айтканда, кылдат пландоо жеңишке жеткирет. Пландалбаган иш аракет уттурат. Бул жерде саясий факторлор да маанилүү ролду ойнойт. Өзүңөргө тарапташ жактарды тартып, душмандын санын кыскарткыла. Ар бир мүмкүнчүлүктү өзүңөрдүн пайдаңарга колдонгула. Мисалы, мен мөөнөтсүз улуу жүрүштү баштоодон мурун өзүмө тарапташтарды тартып эбегейсиз чоң кошуунду түздүм. Ийгиликке жетүүнүн дагы бир маанилүү ачкычы өзүңөрдүн иш аракетиңердин себебин далилдей билүү. Нобунаганын уулу Нобунатканы бизге кошулуп Мисохидеге каршы чабуулга чыкканы абдан маанилүү болгон. Себеби башка күчтөрдү биз тарапка тартууда биз символго муктаж элек. Ал эми Нобунатка ал ролго абдан төп келип турду. Анын менин тоомдун алдында чабуулга аттанганы жөнөкөй согушту атасынын кунун алууга аттанган уулдун жүрүшүнө айлантты. Эгерде өзүңөргө тарапташтарды тартам десеңер, мейли согушта болобу же соода ишиндеби, адилет сырын билгиле, иш аракетиңердин себебин далилдегиле. Терс абалды оң абалга айландыра билгиле. Албетте, биз маңдайыбызга жазылган тагдырдан башканы тандай албайбыз. Ошентсе да биз аны кандай жол менен басып өтөбүз, ал жолго кандай ийгиликтерди багынта алабыз, биздин тандообуз. Лидер чоң кеменин капитаны. Албетте, ал чоң деңиздин толкундарын башкара албайт, бирок кеменин багытын туура тандап, башкалардын коопсуздугун камсыздоо менен бирге максаттуу жерге да жеткирет. Мисохиде өлдү. Чыккынчылык менен өлтүрүлгөн жол башчыбыз Нобунаганын куну алынды. А бирок Ода уруусунун кемеси дал ошол тынчы жок деңизде капитансыз калды. Мөөнөтсүз улуу жүрүштөн кийин менин аброюм көтөрүлдү. Мен көпчүлүктүн көзүнө Ода уруусунун чыныгы лидери болдум. Себеби Мисохидеге каршы күрөштө Нобунаганын 3-уулу Нобунатка символикалык лидер болуп бергени менен жүрүш менин планым жана жетекчилигимдин алдында ишке ашырылган. Көпчүлүк мени лидер катары кабыл алды. Мен да ошондой болоюн дедим. Бирок мен генерал болгонум менен менин жупуну тегим Нобунаганын орун басары болууга жол бербейт. Анын үстүнө мындай учурду анын 2 уулу Нобукасу менен Нобунатка күтүп жүрүшкөн. Ошондой болсо да алар никесиз төрөлүп, мураскор болууга расмий укуктары жок болчу. Ага карабай экөө тең атасынын байлыгына жана сёгун макамына ээ болууга үмүт артып турушту. Вассалдардын жарымы Нобукасуну колдосо, жарымы Нобунатканы колдоп 2-ге бөлүнүштү. Ар бир топтун өкүлдөрү жеке кызыкчылыктардын негизинде
өздөрүнүн колдоочуларын жактап жатышты. Нобунаганын орун басарын расмий тандоо үчүн көп өтпөй Киосу сарайында Нобунаганын уулдары Нобукасу менен Нобунатканын Ода уруусунун бир нече улук вассалдарынын жана мени кошкондо 4 генералдын катышуусунда атайын кеңешме өттү. Кеңешмеде уулдардын бирине да атасынын лидерлик сапаттары берилбегендиги жана аларды атасынын байлыгы көбүрөөк кызыктыра тургандыгы анык болду. Чогулгандар эми бул орунга башка татыктуу кишини издеп убара тартышты. Ар бир катышуучу өз талапкерин сунуштап талаш күчөдү. Менин өмүрүм кылдын учунда эле. Белгисиздиктен чыгарып кайсы бир деңгээлдеги атакка жеткирген устатым Нобунага эми жок. Менин ийгилигиме ичи күйгөн Ода вассалдары анын көзү тирүүсүндө өздөрүнүн мага болгон кегин ичине сактап жүрүшкөн. Эми алардын биринин колуна бийлик тийсе, мени чымын өлтүргөндөй жок кылаары белгилүү. Алардын ичинен айрыкча генерал Шибата мени өзгөчө жактырчу эмес. Менин тез көтөрүлгөнүм анын кыжырын келтирчү. Менден 14 жаш улуу Шибата үчүн мен самурай болууга татыксыз жөн гана байкуш элем. Ал үчүн менин көтөрүлгөндүгүм эмес, өлгөнүм артык болчу. Сарайда Нобукасу менен Нобунатканын ортосундагы талаш уланып жатты. Шибата ары жактан ага байкоо жүргүзүп турганын байкадым. Ал кыска, кыркылган кара сакалы менен мурутун дайыма тыккан алып жүрчү. Ал бири-бири менен урушуп талашып жаткан аталаш бир туугандарды алыстан карап жылмайып, сакалын сылап турду. Бир маалда ал мени карап турганымды байкап, боюн көтөрө көзүмдү тиктеди. Мойнумду муздак шамал үйлөгөндөй болду. Бирок мен да көзүмдү албай тиктедим. Киши толгон бөлмөнүн ары жагында турса да, анын ою мага даана угулуп турду. Шашпа, Хидайоши. Сенин ичер сууң жакында түгөнөт. Бир аз күт, көрөсүң. Ооба, туура мен аны жакшы билем. Бирок күтпөйм. Мен ага карата чараны азыр көрөм. Менин өмүрүм Ода уруусунун тагдыры менен тыгыз байланышкан. Өз өмүрүм менен кошо Ода уруусунун келечегин сактап калуунун бир гана жолу учурдагы мүмкүнчүлүктү пайдаланып бийликти колго алуу болгон. Бул мен үчүн кыйын учурду мүмкүнчүлүк катары кароо менен терс абалды оң абалга айлантууга мурун да болуп көрбөгөндөй ыңгайлуу учур. Эки уулдун талашы бүткөнчө мен кошуна балдар бөлмөсүнө кирип, Нобунаганын небереси Самбошини алып чыктым. Улуу урматтуу жолдоштор, силердин айтканыңарда чындык бар, дедим үнүмдү бийик чыгарып. Бөлмөдөгүлөрдүн баардыгы мени карап калышты. Биз бүгүн бул жерге жеке көз карашыбызды талкуулоо үчүн эмес, улут алдындагы милдетти аткаруу үчүн чогулуп отурабыз. Андыктан жеке ойлорду айтып талашууну коюп, байыркы каада салтыбызга таянуу менен маселени акыйкат кароого чакырам. Менин колумда Нобунаганын жалгыз татыктуу мураскору анын небереси Самбоши, Нобутаданын уулу турат. Нобутада Нобунаганын расмий никеден төрөлгөн биринчи уулу. Тилекке каршы аны атасы менен чогуу өлтүрүштү. Менин айтканым менен 3 генералдын экөө макул болуп, кеңешменин мүчөлөрү Самбошини мыйзамдуу мураскор деп таанууга аргасыз болду. Самбоши азырынча наристе болгондуктан анын устаты катары мени дайындашты. Ошентип Оданын башына ата тегине эмес жөндөмүнө жараша татыктуу жетекчинин келүүсүнө жол ачылды. Шибатанын мени тиктеген көздөрү ого бетер муздады. Ал эми мага эч нерсе кыла албайт болчу. Эми ата тек эсепке алынбай калгандан кийин менин атаандаштарым мени менен жеке жетишкендиктери менен гана таймаша алышат. Андыктан кооптуу абалдан ийгиликтүү чыгуу сырын билгиле. Терс абалды оң абалга айландыргыла. Коркуу сезимин жеңе билгиле. Нобунага өлгөндөн кийин Оданын улук вассалдары кандай кадамдарга барарын билбей өздөрүн жоготуп, нес болуп турду. Мен болсо жөн турбай аракет кылдым. Чыныгы лидер чечкинсиздикти иш аракет менен жеңүүгө болорун жакшы билет. Кыйын учурларда адатта адамдар коркуу сезимине алдырып, иш аракетсиздик кылат. Албетте, жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө болобу же согуш майданында болобу,
Коркуу бул табигый сезим. Канегасакиден артка чегинген армиянын артын коргоо жоопкерчилигин өз ыктыярым менен өзүмө алуу менде коркуу сезимин жаратты беле. Албетте, мен да бардык адамдардай эле өлүмдөн корком. Бирок менин жакырчылыкта төрөлүп өскөнүм менин чоң артыкчылыгым. Менде эч качан мен жогото турган эч нерсе болгон эмес. Жогото турганы бар адамдар адатта кыйын учурларда кескин кадамга баруудан кооптонушат. Анда коркуу сезимин кантип жеңсе болот? Тагдыр бардыгын башкарат деп байыркы Кытай макалында айтылгандай, болуп жаткан окуянын өз нугунда кетүүсүнө жол бергиле. Дегеним, кыйын учурда колуңардан келгендин бардыгын жасагыла да андан кийин тагдырга ишенгиле. Согуш майданында болобу же башка иште болобу, коркуу сезими менен күрөшө билгиле. Балким буга ишенүүгө кыйын. Анткени менен турмуштагы кыйын учурлар адамдын лидерлик мүмкүнчүлүктөрүн чындыгында эле ачат экен.